Сегодня мы будем говорить о том, какая ситуация у нас в Кыргызстане. Можно ли сказать, что у нас уже... Мы работаем в прямом эфире. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Говорит ТВ телеканалында бүгүн дагы кыйын ток-шоусу. Кыйын долбоорун алкагында биздин Кыргызстандын түрдүү аймактарынан келген кыйын айымдарыбыз менен чогуу биз түрдүү көйгөйлөрдү, жетишкендиктерибизди жана ийгиликтерибизди да талкуулайбыз. Бүгүнкү биздин темабыз билим айга, өнөр көккө жеткирет деген тема болмокчу. Бул деген ар бир адам өзүнүн билген өнөрү, жеке кесиби менен кандайдыр бир коомдогу муктаждыкты чечип, маанилүү орунга ээ дегенди түшүндүрөт. Биздин бүгүнкү конокторубуз Перизат Мамырова Болочок коомдук уюмунун негиздөөчүсү, Чынара Тынысова жеке ишкер жана ошондой эле Батма Кошбакова социология илимдеринин кандидаты. Урматтуу коноктор, кош келдиңиздер. Менин аты жөнүм Замира Кожобаева, Азаттык медиа мекемесинде иштейм. Бул жерге бүгүн конок модератор катары келдим. Анда баштай берели, сиздер өзүңүздөр жөнүндө дагы кененирээк тааныштыра кетсеңиздер болот. Кайсы тармакта алектенесиздер, кандай иш менен? Ошол учурда бүгүнкү күнү биз сөз кылгандай кесип, өнөр бул адамдын алдыга жетелей турган, өнүктүрө турган нерсе же билими деп айталы да, анысыңарындай бүгүнкү күнү бизде көп эле айтылат го, кыргыздар баласын же юридика факультетине же экономика факультетине тапшыртканды жакшы көрүшөт, же жок дегенде мугалим болсун деп каалашат. Бирок ошол учурда катардагы карапайым кесип ээлери жок. Аларга зарылчылык күчөп, мына жаңы эле айтып өткөнүбүздөй, эфирге чейин бизде там курганга уста жок. Өзбекстандан же дагы башка жактан алып келген усталарды иштеткенге мажбур болгондор бар да. Анткени ошол айылда же ошол аймакта ошол иштин көзүн билген, долбоорунан тартып аягына чейин бүтүрө алган усталар жок. Муктаждык бар демек, Сиздер айтсаңыздар, эмне жетишпейт бүгүнкү күнү биз ошол өзүбүздүн арабыздан эле ошондой өнөр кесип адамдарын өстүрүп, өнүктүрүп чыгарууга, мисалы элет жеринде сизден баштасак. Баштай бериңиз. Саламатсыздар. Өзүм жөнүндө айтсам, мен жеке ишкермин, билимим жогорку инженер технологмун. Азыркы КТУ, Разаков атындагы КТУ, биздин убакта политехнический институт болчу. Ошол жердеги кесип жөнүндө сөз болуп атканда, ошол жердеги окуган билимим мен азыркы күнгө чейин мага аябай жардам берип, ушунчалык мындай пайдасы тиет да. Анан ошол убактагы окуган мүмкүн ошол убактагы политехтин жетекчилеринен да болушу мүмкүн. Ал убакта Журавлев деген ректор болчу, еврей. Анан көбүнчө эле дүйнө жүзүндө деле эң акылдуу, эң бай адамдар еврей болот. Ошол эле биз окуган Цукерберг, Фейсбукту, WhatsApp'ты, Инстаграмда ачкан, айфон, колуңардагы айфонду Стив Джобс организмда уюштурган да. Анан бул кесип билим алуу бир 90-жылдан кийин бул билимсиз деле тирлик кыла берсек болот экен деп ар чылмычный бизнеске кетип калышып, билимге анчалык көңүл бурулбай калган да. Бирок билимсиз бул өнүгүү болбойт. Кайсы жерде билимге басым жасалган өлкөлөр дайыма астыда өнүгүп жүрөт. Ошол рейтинг боюнча дагы эле ошол билимдүүлөр чыккан Америка, Европа, Түштүк Кореяларда ошол жаңы технологияларды элден биринчи ойлой салып, элден биринчи жасай салып, ошол эле Японияда өнүгүп атпайбы? Биз деле ошону жасасак болот да. Алардай эле биз адамбыз. Анан киши жасаганды киши жасайт, бирок ошого биз мындай тереңирээк ойлонуп, ошолорго туура мамиле кылышыбыз керек да, ошону уюштурушубуз керек. Ошол эле кесипти, ошол эле сварщик болуу, ошол эле магазинде кантип иштетиш керекти, бул даже балдарды 11 жылдын ичинде деле ошол мектептин деле программасына
үйрөтүп, ошол эле строитель, ошол эле швакчыны уюштуруп койсо деле болот да. Эми ал өтө деле кыйынчылык деле эмес да. Эми кептин баары ошол келечегибизди ойлосок, түздөгүбүз келсе, өзүбүздүн жаш муундарга мындай бир олуттуу мамиле кылып өстүрсөк эле болот. Ал биз үчүн ачылыш деле эмес, биз өнүккөн өлкөлөрдүн эле немесине, мисалында эле уюштуруп койсок болот. Мисалы үчүн бизде мурдараак ушундай бир көз караштар бар эмес беле? Баласы сүрөт атканга кызыкса же бир ырдаганга же башка бир эмеге кызыкса, куйчай биздин тукумубузда мындай болгон эмес. Мындай эле болду, тиги болду депчи. Анан азыр көрүп атабыз да, биз үйүбүздү дизайнерлерге ишенип тапшырып атабыз. Кайсы эмеде каерде турат, эмне болгон, түскө боейбуз, кандай партасына тагабыз, ошого чейин. Бул ошол дизайнер, сүрөт тарткан бала барып дизайнер болгон. Ушул баланын өзүнүн тандоосуна коюп койбой аткан жокпузбу деген бир суроо болот да. Ушул жерден сизге кошулуп кетем. Мисалы үчүн мен атым Перизат, Талаш шаарынан келдик. Менин 2 балам бар. На своем примере айтайын. Улуу балам ментальный арифметикага, баягы спортко, башка шахматка ушундай кызыгат да. Экинчи балама деле ошондой частный мектепке бердим. Аны деле ошо тиги балама кылган нерсени ага деле кылдым, бирок баланын өзүнүн дээринен болот экен. Ал сиз айткандай сүрөтчү да. Сабагын жазат балким, бирок эртең менен 6-да туруп сабакка чейин бир нерсе сүрөтүн тартып, анан түндө да тура калып ойлонуп кетип, архитектурный чертеждорду, башкача бир сүрөттөрдү тартып чыгарат да. Бул талантты, мисалы үчүн, мен эми ошол тармакта развиваться этсин деп, баягы дотустарга немелерге берип атам да. Биз чектелип калганбыз да, мисалы үчүн, эмне деген кыйын айымдардын арасында деле, мырзалардын арасында деле экологдор бар, дүйнөлүк деңгээлдеги архитекторлор бар. Ошол эгер сүрөттү жакшы тарткан бала бул будущем дизайнер болсо болот, архитектор болсо болот. Туура айтасыз, бирок ошону ушундай талантты ошол элеттин өзүндү өнүктүрүүгө канчалык шарт бар? Мисалы Бишкекке алып келбей же шаарга чыгарбайлы, кайсы бир райондун борборунда болобу, жок дегендечи. Изденүү керек да. Ошол ар бир нерсеге, мисалы үчүн, сүрөт искусство музейи бар экен, мен Таласта билбептирмин да. Балам ошо кызыккандан барып издеп, анан ошол жака бердик. Ал жакта, мисалы үчүн, эмеге дүйнөлүк аренага чыккан художниктер, чоң ири адамдар дагы, не только сүрөт менен чектелбей, уже маданий чөйрөгө дагы дальше өзүн тартып кете турган немелер бар экен да. Бул бизге балаң ким болот, же келечекте сен ким болосуң десе, мугалим, дарыгер, бир же тигүүчү деген ойдон чектелип калганбыз да. Азыр замандын талабына жараша жаңы кесиптер пайда болду. Мисалы үчүн, азыр IT технология жагында видеографтар, фотографтар, булар азыркы жаш поколениянын катарында аябай жакшы шартта акча табышат да. Мисалы үчүн, биз коомдук фондду негиздеген менен основной ошол телефон менен эле мурункудай азыр сюжет жазаш үчүн же болбосо бир короткометражный роликтерди даярдаш үчүн телефонду жакшылап баягы изилдесе, ошону изденсе, көп акча тапса болот. Анын эмесинде, на примере ошодо да. Батмайбыз. Мен Кошкарова Батма, социология илимдеринин кандидаты, доцент Жүз Баласан атындагы Кыргыз Улуттук университетинде иштейм. Мен ар бир инсанга айтарым, ошо ийгиликтүү инсан болуш үчүн билимдүү болуш керек. Жана айтып койт го, билимсизге дүйнө жарык, билимдүүгө дүйнө жарык, билимсизге караңгы дегендей. Мисалы үчүн ошол эле далилденген изилдөөлөргө таянсак, мисалы үчүн белгилүү IBM компаниясы, америкалык IBM компаниясы 35 жылга созулган мындай изилдөө жүргүзүлгөн да. Анын натыйжасында мындай чечимге келишкен. Эң негизги инвестиция бул билимге болгон инвестиция болуп эсептелет да. Мисалы үчүн ар бир инсан ошо билимге $1 коротсо, ошол өзүнүн өмүр бою $35,000 алып келет деген. 35 эсе көп ошол инвестиция алып келет деп далилдеп чыгарганда, ошон үчүн ар бир инсан ийгиликтүү инсан болом десе, ошо билимге алыш керек.
билимдүү болуш керек деп айтарым да. Анан ошол эле мисалы үчүн ар бир инсан төрөлгөндөн баштап эле бул жынысына же болбосо үй бүлөсүнө, ошол эле акча каражаттарына же болбосо жанагы биз жыныстык жагына деп да айтып атпайбызбы, ошого жараш андан көз каранды эмес. Ар бир инсан төрөлгөндөн баштап бул таланттуу болуп төрөлөт да. Анан потенциалы бар десек жаңылышпайбыз да. Себеби дегенде жана Кудай биз төрөлүп атканда ал штамп койгон эмес да, жана мөөр койгон эмес да. Сен жарайсың, сен таланттуу эмессиң, сен мындайсың депчи. Ошондуктан ар бир инсан бул төрөлгөндөн баштап потенциалдуу болуп эсептелинет. Анан потенциал бар десек, таланты бар десек, ошол менен токтоп калбаш керек да. Андан ары бул жана навык керек, навыкты өздөштүрүш керек да. Анан болгону 2% инсан ошондон ары кете алат экен да, жанагы ошо өзүнүн болгон мүмкүнчүлүгүн колдоно алат экен өзүнүн жашоосунда. Мисалы үчүн биз жана айттык го, адам баласы биз баарыбыз эле алдыбызга өтө чоң максаттарды коебуз. Бир кездерде космонавт болгон, бир тилек кылган өзүнчө бир мода болчу. Ошо көксөчүбүз кадимкидей. Бирок мына жердеги эле кесиптин ээлерине муктаждык көп болуп атпайбы? Ошол эле машина оңдогон мастерлер. Мисалы үчүн бул максат койгондо дагы ошол максатты мындай аябай катуу коюш керек. Жөн эле ошо врач болом десе дагы врач эле эмес, ошо жана Исахуновдой бир чоң легендарлуу инсан болом деп. Же болбосо ошол эле кайсы тармакка барбасын. Ошол эле жана айдоочу деп атпайсыңарбы? Же болбосо ошол эле жана куруучу кесиптерин тандаса дагы мен легендарлуу болом деп максат коюш керек да. Ана жөн эле бул же модага жараша деп тандаганда туура эмес да. Азыр жана Перизат эжебиз айтып кеткендей жана СММ менеджерлер чыгып атат. Аны окуйт да, бирок анын жөндөмдүүлүгү жок. Ошону эметкенгечи навык нет. Сиздер иши интернетте болуш керек. Сиз өзүңүздүн ишиңизди өнүктүрүш үчүн азыркы мезгилде жаңы бир өнөр келди да. Же СММ деген сыяктуучу. Сиз ошону колуңуздагы телефон менен эле өзүңүздүн кылган ишиңизди кыскача баяндап, жарнамалап, элге таанытышыңыз керек, билдиришиңиз керек. Анан ошол аркылуу сизди көбүрөөк билип, көбүрөөк көрүп, анан көбүрөөк сизди издеп, сиздин ишиңизге же дүкөнүңүзгө же башка бир ишкерлигиңизге өбөлгө боло турган тармак да бул да, чынбы? Аны биз мисалы ошол social media деп эметкенибиз менен бирок ошол Instagram, Facebook бар биздин колубуздагы бүгүнкү биз менен кошо жашап калган тармактар болуп калды. Биз ошолор аркылуу өзүбүз маалымат каражатында иштеп туруп, өзүбүздүн маалымат каражатыбызды дагы ошол SMM аркылуу жайылтып атпайбызбы? Анан бул дагы бир кошо үйрөнүп ала турган өнөр болуп атат да, бүгүнкү күндүн өнөрү. Сиз мисалы ошондой нерсе өтүп атасыздарбы өзүңүздүн ишиңиз менен? Андай нерсеге өтүшкө убакыт мажбур болот да. Антпесең менин ишим жазадым эле деп бирөөнү жетелеп келе албайсың. Азыр элдин баары деги интернеттен көргөн кайсыл убакта болсо дагы күндүн 24 саатына кайсыл убакта өзүнө ыңгайлуу убакта көрүп маалымат ала алат да. Анан кийин азыр маалымат ким маалыматты көп билсе, ал ошол ийгиликке жетет да. Анан биз ишибизге жараша ошол заманга жараша кадамдар жасасак, бизнестерди билесиз. Бул бизнес деген бизнес биз уюштургандан кийин бизге эч ким акча төлөбөйт, биз, например, акча төлөйбүз да. Мисалы үчүн сиз колуңузга жакшы кадр алыш үчүн, жакшы иш билген кызматкер алыш үчүн издейсиз да? Издейм да. Анан ошондой адамдарды, ошолорду ким даярдайт? Кесиптик билим берүү окуу жайлары, чынбы? Азыр мурда мен билгенден Союздун тушунда дээрлик ар бир райондун борборунда 2-3 бар болчу. Тамак аш жаган, тигүүчүлүк, кыздар көбүнчөсүнө эркек балдарга жыгач усталыктан баштап ширетүүчүлүккө чейин иши майда чүйдө жана сантехниктердин баарын даярдап чыгарчу. 9-класстан кийин кээ бир көпчүлүк балдар ошол жака барып окуп, андан ары кесипке болуп, андан ары ошол, андан ары техникум, андан ары колледж кылып өнүктүрүп кетип жүрүшпөдүбү? Азыр ошол мүмкүнчүлүк канчалык мындай бар дагы пайдаланып атышат биздин бүгүнкү жаштарыбыз? Андай кесиптик техникалык окуу жайлар бар, дагы деле бар. Бирок ал кептин анын баарында эмес. Ал азыркы жаңы мамиле менен окутканда да кептин баарында.
Анан эмне үчүн кесипте балдар өзүнүн каалаган кесибине кире албайт деген да бир эме бар да, маселе бар. Биз балдарыбызды бир жакшы кесип тандаш үчүн ата-энеге өбөлүү болуш керек. Анан ата-эне анын талантын өстүрүш үчүн ата-энеде чоң сабырдуулук болуш керек. Ата-эне өзү билимдүү болуш керек. Көбүнчө сабырсыздык болуп эле, ай, мен мынча жылдан бери жашап, мен сенен жакшы билем. Сен давай, экономистика бар, же юристика бар, баланчаны сот болуп баланча табып атат. Теги жакта мындай болуп атат деп эле мажбурлоо иретинде балдарды жибергенде, балдар ошол өзүнүн оюн айта албайт. Анан ата-энесинин диктовкасы менен ошого ишенип барат да. Анан мен да бир маалымат каражатына көбүрөөк карайм. Анан эмне үчүн биз өнүгө албай атабыз да? Эмне үчүн биз өнүгө албай атканда бизде тартынчактык көп экен. Анан балдарыбыз эркин өз оюн бизге айта албайт экен. Мен сүрөтчү болом, же мен бийчи болот элем, же тигиндей болот экен деп бизди убедить этип айта албайт экен. А биз алардын оюна биз эшигибизди жаап койгон экенбиз. Мен сенен көбүрөөк билем, мен айтканым ук деп чиш. Анан ошондой эле мамиледен эле бул азыркы жашап аткан чөйрөбүз, бул жыйынтыкта. А себеби биз балдарды ошол бул эжекебиз айткандай эме да. Бардык бала таланты менен өнүгөт, бирок биз ошону кысып, өзүнүн духун түшүрүп, анан кийин туура эмес жака багыт бергенбиз. Бул биз атайын жазып аткан жокпуз. Биз өзүбүз азыркы убактагы ата-энелик милдетибизди туура эмес жумшап аткандабыз. Мисалы үчүн менин кесиптештерим айрым журналистикада иштеп жүрүшкөн, жакшы эле иштеп жүрүшкөн, бирок тоок багып кеткени бар. Жакын эле бир кесиптешимди жолуктуруп калдым. Ушул Евроремонт менен иштейт экен. Кайрадан окуп атыптыр ошол окууга. Анткени ал айтат, айлыктын көзүн карап эле тиги көрүнгөн кесипте эмеде жүрө бериптир, биз көрсө акчанын баары бул жакта экен депчи. Чыгармачылыкта менен ушул иштесең, ушул жактан деле ошол акчаны тапсаң болот экен депчи. Андан көп табасың. Өзүңүн жан дүйнөңдү берип иштейт экенсиң. Жан дүйнөсү чыкты да. Ал ошол сиз айткандай адамдар биз өзүбүздө эмне болгон таланттар катылып жатканын билбейт экенбиз да. Анан кимдир бирөө мисалы классташтарың комузга баратса кошо барып аласың дегендейчи. Же ушинтип эле баягы сиз айткандай өзүңдүн оюңду эмне ким болушуңду дагы билбей, мындай тиги баланча болгон аттыр, мен деле ошол жака тапшыра берейинчи деген дагы бир бар да бизде. Анан мисалы сиздер ушул студенттерге бүгүнкү күнү бир эле дипломдун ээси болгон жетишсиз. Кайра башка кесипке деле окуп, кайра эч анын кечи жок деп, ушинтип үйрөтөсүздөр, андай айтып жол жобосун көрсөтүп дегендей. Келечектеги абитуриенттерге сунуштап атканда бул учурду дагы баса белгилеп кетебиз. Мисалы үчүн азыркы статистикалык маалыматка таянсак, басымдуу ушул абитуриенттер бул сиз айткандай жанагы экономика да, вот ошо экономика, юрист багыттарын көп тандашат да. Бирок сиз эже айтып кеткендей, Чынар эже айтып кеткендей, жанагы где спрос и предложение, кайсы жерде талап жана суроо бар деген эмелерди карашыбыз керек да. Ошол эле мисалы үчүн модага жараша деп ал эмени кесипти алып дагы, ошол эле SMM'ди деп коелу. Жок, бул SMM конечно азыркы учурда баарына керек. Мисал айтам да, мисалы үчүн аны өздөштүргөн анын эмеси жок, жөндөмдүүлүгү жок дегендей. Мисалы үчүн ошол кесипти алганда дагы эме кандай десем, жана критикалык ой жүгүртүүсү болуш керек да. Это как бы агент, да, агент безопасности болуш керек, ага туура ой жүгүртүү. Ошол сайттарды карап, жана эже айтып кеткендей, өздөрү билбейт азыр абитуриенттер. Каяка барасың десең, өздөрү билбейт. Жана Сенека айтып кеткен го, сен өзүң каяка барарыңды билбесең, ошол жака жеткениң, жетпегениң эч ким билбейт депчи. Ошон үчүн максатты туура коюп, анан ошол аналитикалык ой жүгүртүү болуш керек. Анан айтып кетчү дагы бир нерсе, бул жана айтып атпайсызбы? Азыр көптөгөн
кесиптер мына робот менен алмаштырылып атат, жана заменяется роботами. Мисалы үчүн ошол эле Кошмо Штат өлкөлөрүндөгү изилдөөлөргө таянсак, бул Оксфорд университетинде жүргүзүлгөн 47%, мына акыркы келечекте 20 жыл ичинде 47% кесиптер бул уже роботами заменяется. А в Кытайда болсо деген 77% кесиптер бул уже роботтор менен замена болушат да, алмаштырылат. Ал эми ошол эле мисалы үчүн мени таң калтырганы, мисалы үчүн айдоочулардын да жок болуп кетиши мүмкүн. Анткени многие вот эти водители, да, они заменяют ошол эми кечиресиздер, кесиптер эме менен роботтор менен алмаштырылып атат да. Анткени ошол эле жана беспилотники деп атпайсызбы? Пилоту жок эле, ошол самолеттор учурулуп атат, ошол эле поезддар жүрүп атат, пилоту жок эле, жана айдоочусу жок эле. Жок, андай эмес эч качан. Ошол азыркы, анткени ошол эле учурда абитуриент өзүнө суроо бериш керек. Кайсы кесиптер ошол роботы не могут делать, ошол роботтор кыла албаган кесиптер кайсылар депчи. Мисалы үчүн ошол эле биз мына бүт айлана чөйрөнү карасак, биз адам үчүн кылабыз, адам менен. Төрөлгөндөн баштап өлгөнгө чейин эле биз адам менен жүрөбүз да. Ошо адамдын жанагы жаңы ой жүгүртүүсү, жаңы идеялардын пайда болуучу жана кесиптерди тандаса, бул жаңылышпайт деп айтар элем да. Себеби дегенде ошол эле биз адамдын жанагы мамилеси болуу. Ошол эле профессия, жана психолог, социалдык кызмат, жана экономикадан да, не просто экономика, да, вот именно менеджмент, управление, сервис, ошол кесиптер бул акыркы бул эме жылдары өтө маанилүү деп эсептейбиз да. Ошол робот менен алмаштырылбаган кесиптерди тандагыла деп абитуриенттерге айтып кетер элем да. Дагы бир нерсе, мен сизге бир аз кошулбай кетип атам. Кийин мына сиздин тешиңиздеги жасалга бул жекеники адамдын колунан жасалды. Ушул кийизди кадимкидей жүндүн жасап, анан аны боёп, анан ар бирин ушундай гүл кылып жасап чыгышты. Кол өнөрчүлүк бул арзан турбайт. Бирок ошого кийинки убактарда көбүрөөк көңүл бурула баштады. Жана handmade деп кымбат сатып атышпайбы кийимдерди? Мисалы Италиядагы мен деген дизайнерлер өздөрү кол менен тигип чыккан костюм эмне үчүн өтө кымбат турат. Ооба, келечеги жок кесиптер болушу мүмкүн, бирок кол өнөрчүлүк бул кесип, кайсы бир кесипти билген, ошол өнөргө өзүн берип иштеген, менимче жоголбосо керек да. Биз көрүп атабыз, бүгүнкү күнү биздин Кыргызстандын аялдары жасаган шырдактар кандай кымбат бааларда, каяктарга сатылып атат, аябай буйрутмалар көбөйөт. Бирок ошонун баарына биз айткандай бар жасайбыз, көрсөтүшүбүз керек да. Ошол жана биз жана айттык, SMM деп, биз жасаган ишибизди жарыялап элге көрсөтүп алышканыбыз дагы бир өнөр деп. Жана да айттык, кыз келиндерди силер тамак аш бышырганды, кийим тиккенди эле эмес. Бүгүнкү күнү биздин Кыргыздын кыздары толтура IT тармагын аябай өздөштүрүп, өздөрүнүн эле эмес, Кыргыздын башка жаш улан кыздарына дагы ошол тармакты ачып, алардын да ошол тармакты үйрөнүп билим алышына өлгө болуп аткан да. Айта бериңиз. Мисалы үчүн сиз айтып атпайсызбы, роботтор менен заменить этет депчи. Да, ал өнүккөн өлкөлөрдө почему бы нет, бизден деле балдар мисалы үчүн өзүнүн кесибинин мыкты адиси болсо создавать этсин. Жаңы ошондой мисалы үчүн ал роботтор менен управлять эткенде адам болот. Значит, ал роботту да бирөө чыгарыш керек, ошол технологияны разрабатывать этиш керек. Эмнеге даяр нерсеге эле бар такалып калышыбыз керек. Адамда өзүндө мейкинчилик, мүмкүнчүлүк аябай чоң да. Биздики бир немеге кадалып калганбызда ошол тегеректе эле рамкадан чыга албайбыз да. Чыгыш керек. Эси багы каалоо болсо, мүмкүнчүлүк болсо, ар бир кесип өзү бул ардактуу да. Ошол эле кол өнөрчү болобу, ошол эле архитектор болобу, биохимик болобу, эколог болобу, журналист болобу, же ширетүүчү болобу, мындай тигүүчү десе көптөр швейный цехте жана мону тиккенди элестетет да. Жок, азыр арт дизайнер бар, мыкты дизайнерлер бар. Фэшн модаларды чыгарып атат, жаңы модаларды талап заманга, талапка жараша чыгарсын. Алар деле кирешелүү бизнес да, мындай келечекте. На примере, мисалы үчүн, Чынар эже сизди кесибиңиз жардам берип атат, бирок бир эле кесиптин ээси
бирок ар тармактуу мисалы үчүн на примере чынарычы айтсак болот. Бул киши сүт завод, мисалы үчүн ресторанный бизнес, развлекательный центр, анан мындай коомдук баня да мисалы үчүн бул и социальный бүт эмелерди, сфераларды камтып кетип атат. Мисалы үчүн завод куруш үчүн да сиз технологияны өздөштүрдүңүз да, чынбы кошумча окуduğunuz болуш керек дегендей. Өзүңүз билбей туруп колуңуздагы кызматкерлерден талап кылыш да оңой эмес да, Завод куруш үчүн, ошол эле баня куруш үчүн политехте деп атпайм, дагы бир ошо бир маанилүүлүгүн айтып кетейин. Бул 5 жыл окутат бизди. Ошол эле психология, управление производством кантип өзүңүн астындагы кишилер менен иштешиң керек. Экономиканы өздүк наркта кантип чыгарыш керек, канткенде кандай прибыль болот, бир эле цехтен канча продукция чыгарыш керек, бир эле линиядан бир эле продукция чыгарбай 3-4 продукция чыгарсаң, ал себестоимостька влиять этет да, өздүк наркка. Ошонун баарын айтып атпаймынбы? Ошонун баарын окуткан, анан бир ошо азыркы жаштарды билимге окуш керек да. Ошол убакта мен мугалимдер айтчу да, бизге айтчу да, түшүнбөсөңөр деле сабакка келе бергиле. Анткени технический университет өзү кыйыныраак да, өзүң мындай логикаңды иштетишиң керек да. Түшүнбөсөң деле келе бергиле, кийин жардам тиетсе, түшүнбөсөк кантип жардам тиет болду кийин. Деп анын үстүндө биз айылдан барып, анча термин орусчага кичине түшүнбөй ушундай сыяктуу болобуз да. Но бирок адамдын мээси ушунчалык возможность чогуу экен, жана компьютерде болуп эле, ал памятьте калып калат экен да. Анан процессте иштеп атканда ошол чыгат, чып деп щелчок болуп чыгат да. Ушундай деп окутпады беле. Ошол келет да. Анан кийин балдарды айтып атпаймынбы азыр? Балдар азыркы биздин мамлекеттин башка өлкөлөрдөй болбой өнүгүп аткан бул натыйжа да. Себеби ошол билим деңгээлдин, анан мамиле түзгөндү билбегенибиз, анан мен билемин деген, мен айтканды узайсың деген сыяктуу, ал биздин ата-энеде да бар, анан биздин жетекчилерде да бар. Ушундай бир себептери ушу да, один из себептер. Анан дагы социологический опрос жүргүзүп, эмне үчүн, дагы эле айтып кетем, эмне үчүн еврейдин балдары акылдуу, башкалар по сравнению мындай ылдыйраак депчи, көрсө ошол мындай тартынчак кылып өстүрбөш керек экен да. Ошо тартынчаактыктан өзүнүн оюн айта албай, өзүнүн жөндөмдүүлүгү ачылбай, анан өзүнүн жашоонда өзүн тааный албай, өзүн ача албай калгандан адам өнүгүү болбой калат. Даже мындай да, бизнес бир нерсе кылып атканда, ишкерлер, мен өзүмдүн практикамда мени мынтип ой ал деген бизнес идея келет да, келип мынтип аны бир раскрывать этип мынтип ачайын деп атканда, сени колдой турган киши менен кеңешсең, ал иштеп кетет да. Эгер койчой, анын болбойт десе, ал ошол жалп этип өчүп калат да. Ошондой эле баланын дагы өзүнүн жөндөмдүүлүгү, ата-энеси койчой десе, жалп этип өчүп калат да. Ал биздин өзүбүздүн душевный состояние, өзүбүздүн душевный состояниябызда. Анан кийин ошондой өстүрүш үчүн бул өзүнчө бир дух көтөрүлөт да, мисалы үчүн эргүү келет да, ырдаңар келгенде деле журналисттер, акындар бир эргүү келгенде ошону басып салса, ал уже мынтип камтылып калат да, мынтип жабылып калат. Анан мүмкүн биз Перизат Тайым мактап кетти. Ошондой ишкерликке, ошондой бир жетишкендибиздин себеби, мен жолдошум дагы ошо политехти бүткөн инженер энергетик болчу. Биздин экөөбүздүн көз карашыбыз бир болуп, анан бизге бул мындай нерселерди куруу хобби сыяктуу болгон да, бизге аябай интересно болот да. Ошол эле пекарный цехте иштеп атабыз. Ана түндө 1:30 звонок этет да, свет өчүп калды же бир жер күйүп кетти дейт да. Түндө 1:30 уктап аткан жерибизден туруп, экөөбүз моментально турабыз. Ал өзү энергетиканы бүткөн, мен өзүм технологмун. Барабыз да, буквально жарым саатта оңдойбуз, келип жата беребиз. И это нам было не тяжело. Кыйын эмес болчу да. Бул бизге в радость болду. Бул баягы өзүңдү берип иштөө деген да, Жок, бул мындай да. Сүйгөн кесиңе мисалы үчүн. Үй бүлөлүк бизнесте өнүгүш үчүн аял менен күйөө бири-бирин толуктап туруш керек. Ошондой эле бизнесте партнерың сенде жок нерсени
тиги толуктап турса, ал жанагы эки ат арабаны батыраак сүйрөйт го, ошондой да. Ошондой болуш керек. Кесиптердин да бири-бирине баягы потенциалдуу көрбөй, наоборот, бул адамдан, мисалы үчүн бул кесиптен эмне пайдасын алсам болот деп совместно иш алып барганда жыйынтык көбүрөөк чыгат. Анан дагы бир иштерде мамиле түзгөндү билиш керек да. Адамдар менен мамиле жакшы түзсөң, ийгилигиң батыраак келет. Кээ бирлер жалаң 5-ке окуйт, анчалык ийгиликтүү эмес. Кээ бирлер 3 эле 3-кө окуйт, бирок ийгиликтүү болуп кеткен. Бул азыркы убакта, азыркы убакта бирден бир эмеге жетиш үчүн, натыйжага жетиш үчүн адам менен мамиле түзгөндү билиш керек да. Адам баласы өзүн ар тараптан өнүктүрүшү керек деп ойлойм. Бул деле болсо ошол замандын талабы болуп калды. Билим алып эле менин дипломум бар деп жана да айтып кетпедимби, бир эле диплом менен эмес, колдон келсе башка да окууга окуп, башка өнөргө окуп дегендей өзүңдүн адам өзүңдү сиз айткандай мүмкүнчүлүгүңүздү пайдаланууга бүгүн азыркы мезгилде мүмкүнчүлүк бар да, эми кеңири деп айтсам да болот. Тилекке каршы бизге бөлүнгөн убакыт аягына келип жетти. Сиздерге чоң рахмат. Убакыт деген бар болуп атат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бүгүн кыйын долбоордун алкагында кыйын ток-шоусун өткөрдүк. Билим айга өнөр көккө жеткирет деген темада талкууладык. Аны мен конок модератор катары Замира Кожобаева алып бардым. Саламаттыгыңыздар. Сегодня мы будем говорить о том, какая ситуация у нас в Кыргызстане. Можно ли сказать, что Мы работаем в прямом эфире.